Сырттан караганда кадимки айыл. Билбеген адам бул айылды расмий каттоосу жок деп ойлобойт. Бирок Каттаталдык айыл өкмөтүнө караган Казак улуу айылы бир нече жыл мурда түптөлсө да, айыл деген макамга ээ эмес. Жашоочулардын көпчүлүгү Кошуна Эшме айылында каттоодо турат. Статус албаган айылда бир да социалдык мекеме жок. Окуучулар Эшме же Кызыл Орду айылдарындагы мектептерге барып окушат. Аралык алыс, болжол менен 2 чакырымдай жол жүрүүгө туура келет. Автоунаасы барлар балдарын алып барып алып келишет. Жоктор болсо жөө барып келүүгө аргасыз. 10 жылдык же 8 жылдыкты талап кылбайт элек. Бизге ушу 3 жылдык, 4 жылдык эле мектеп ачса, жакшы болмок да. Себеби ошо кичинекей балдар өзүнө келип алганга чейин ушул жерде окуса, анан окуй берет эле да. 1-2 комната же 1 комната эле мектеп болсо бизге болот болчу. Ошол 1-2, 3 класстын балдары окуса, анан 3 класстан кийин чоңоюп калышат да. Каягына барып окуса деле боло берет да. Азыр эми ошол маселе эң биринчи маселебиз ушул да. Айылдыктар балдарын бала бакчага да кошуна айылдарга жиберет. Алыс болгон үчүн баары эле балдарын бакчага жөнөтө албайт. Кичине тайпадагы балдар дээрлик барбайт десе да болот. 5-6 жаштагы балдарды мектепке чейин даярдык үчүн аргасыз жибергендер да бар. Бизде мына балдар бири-бирибизди карайбыз да. Быйыл деле мына карантин бүткөндө балдарды беребиз дегенде, бересиңби деп бири-бирибизди сурадык. Ал берсе берели, себеби бир машина барганда кошо барсын депчи. Анан ошол жолдун маселесинен көпчүлүк бербейт чындыгында. Себеби ким алып барып, ким алып келет деген суроо ошол жерде ойнойт да. Анан ошо мектепке бараарда гана мажбур ата-энелер беришет. Кичине чоңоюп калат, кичине тайпада барышпайт. ФАПтын жоктугу да чоң көйгөй жаратат. Жашоочулар ооруп калса же эмдөө ала турган болсо, алыска айылдарга барууга аргасыз. Ошондуктан айылга расмий макам берилип, социалдык көйгөйлөр тезирээк чечилсе деген үмүттө турушат. Бул жер өзүбүздүн статусу жок туура Казак улуу деп коет. Же бияка карабайт, же Кызыл Ордого карабайт. Башта Кызыл Ордого карайт элек. Кийин Кызыл Ордодон деле жок, азыр Садырбайга барсак, ФАПка барсак, направление бербейт. Кызыл Ордого бара. Кызыл Ордодон барып эч ким таппайбыз. Же бир жерден биздин Башбулакка өткөрүп берген дейт. Башбулакка барышыбызга өтө тескери жолубузчу. Мунадан Каратайга, Кызыл Ордо Каратай кылып зоргошот. Бияка улуу жок, чындаганда машина жок. Анан Садырбайга барсак, ушу направление бербейт. Садырбай учетуңар жок, бизге дары карабайт, дары да бербейт, чындагандачы. Элде кыйынчылыкта биздин айылга өтө эле кыйын болуп калды. Кээдечи түн ыстымалап калганда скорый жок бизде. Ошого жакынкы жерде ФАП болсо, bir медсестра, bir фельдшер болсо, акушер болсо бизге үшөө эле керек. Процедурный болсо ошолор керек. Анан түн ыстымалап калып, эртең машина таап барыш кыйын, бирөөнүн машинасы жалынат. Ошондой да бизге ФАП эң главный. Расмий маалыматка ылайык Казак уулу айылында 50дөн ашык түтүн, же болбосо 185 киши жашайт. Жашоочулар 2016 жылы айылга макам алууга аракет жасап, райондук бийликке расмий кайрылышкан. Бирок айыл деген статуска талаптар ылайык келген эмес. Жергиликтүү бийликтин билдиришине караганда, келечекте бош турган жерлер трансформацияланып, үйлөр түшсө, Казак уулу айылы Кызыл Ордо айылына кошулмакчы. Назгүл Ахунова, Алтымыш Жантемир уулу, ТМЖ жаңылыктары.